Так, бисмиллахир-рахманир-рахим. Assalamu alaikum ustaz. Өлкө башынын ысыраптан алдын алуу боюнча указы чыкканда ашыкча ысырап бир аз басаңдап калган. Бирок акыркы убактарда кайра эле тез кейпин кийип, ысырап көбөйдү. Маркумду кандай узатуу керек? Акыркы сапарга сөзсүз мал союш керекпи? Экинчиден үйлөнүү, баланы отургузуу, тушоо жана башка тойлорду кантип өткөрүү керек? Бизде 3-лүк, 7-лик, 40-лык аш деп отуруп сөөк чыккан үйдүн кан эле соорулуп жатат. Ушул жаатта кенен түшүндүрүп берип коюңузчу. Өткөндө деле мындай ушугандай суроолор келген туугандар. Мындай да. Жараткан Алла Таала ар бирибизден акчаны каяка сарптадың деген суроону коет. Ошо суроого жооп бере ала тургандай болуп жашайлы. Эртеге Алланын алдына барганда ушул суроо жок экен деп жүрбөйлү да. Кайдан таптың, кайда сарптадың деген бар да. Бул 5 суроону Алла Таала 5 суроону сурамайынча адам бир кадам таштай албайт. Пайгамбарыбыз айткан аны. Өмүрдөн сурайт экен Алла Таала, өмүрдү кайда иштеттиң, кайда сарптадың? Жаштыкты сурайт экен. Кайдан таптың, кайда сарптадың? Билгениңе жараша канча амал кылдың? Кыяматтын 5 суроосу, кабырдын 3 суроосу ар бирибиз даярданайлы. Бул Алла Тааланын бул дагы райымы. Суроолорду бизге дароо берип койду. Суроолорду айтпай туруп анан кийин тиякта сурабайт. Суроону алдын ала берип койду. Бенделери, мына. Кабырда 3-өө бар, кыяматта 5-өө бар. Ушу 5-өөнүн бирөөсү туган кайда сарптадың? Демек биз 1 сом сарптап атканда да ойлонойлу. Ушуга мен бейишим курганбы, же тозокко кетип атамбы? Сооп алып атамбы, же күнөө алып атамбы? Алланын ыраазычылыгын таап атамбы, же шайтандын ыраазычылыгын таап атамбы? Исрапкорлорду шайтандын достору дейт Алла Таала Куранда. Алла өзү жакшы көрбөйм дейт. Кулу, мели жегиле, вашробу ичкиле туугандар. Адал жегиле, адал ичкиле. Вала тусрифу. Бирок адалдыкта дагы аша чаппагыла. Адалдыкта дагы ушу адал экен деп эле жеп эле ооруп калып, жүрөк кармап калып, семирип кетип, операция болуп, анан тияка кетип калбагыла. Даже адалдыкка бизге тормуз берип атат, арамдыкка совсем сразу эле тормуз. Токтотуш керек да. Чын эсибизде бар, өтө жакшы. Алхамдулилlah, исрапкерчиликке мамлекет өзү колдоп айткан эле. Билесиздер да, барыбыз эсибизде да. Ошон үчүн келиңиздер туугандар. Кудайга шүгүр, азыр карап тур. Багытты өзгөртөйлү туугандар. Кандай? Баягындай көз жумуп алган багытты токтотойлу. Караңгылык багытты токтотойлу. Өзүбүз баягы билармандык багытты токтотойлу. Анан көрөк. Билармандардын биларманы пайгамбар Мухаммад алейхиссаламды бир карап коелу. Бүгүн эле сабакта ушу боюнча болду туугандар. Ошон үчүн иншалла карап туруп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, туура өтүп кеткен адамга ар бирибиздин жүрөгүбүздө кейибиз, кайгырабыз, сообу жетсе экен дейбиз. Ошону иншалла аркасынан алхамдулилlah жакшылык барып турса экен дейбиз. Бирок ошол жакшылыктын бардыгын эле ушул мал сойгонго, кан чыгарганга эле чектебеңиз таксыр. Анан көрөк элге пайдалуу диний китептерди чыгарганга жардам бербейсизби? Мечиттер салынып атат, алхамдулилlah. Мечиттин жылуулугуначы, мечиттин суусуначы, мечиттин ичиндеги китептергечи. Так, азыр жол салуу, таза суу деген мынандай проблемалар бар. Сооп десеңиз эми мына. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, мөмөлүү дарак тиккиле деп өтүп эле, бу каякта калды? Карап туруп мынакей мартка жакшы даярдаңыз дагы 100 мөмөлүү даракты тегиңиз атаңыздын атына. Күчүңүз жетеби? Тигип коюңуз. Ошонун көлөкөсүнө дагы ким отурса сообу тиет атаңызга. Мөмөсүнөн адам эмес. Айвандар жесе дагы, канаттуулар жесе дагы сообу тиет. Түшүп калган мөмөдөн чимелилер, кумурскалар жесе дагы сообу тиет. Даже кээде бизде алымдар ушуга чейин дагы айтат. Ууру келип жесе дагы сообу тиет дейт. Ууруга күнөө жазылат, бирок сага сооб жазылат дейт. Караңыз, кыла турган ишибиз жок болуп калды. Ошон үчүн иншалла келиңиздер. Кудай кааласа айта берсек буга токтойт эми мындай. Бирок алхамдулилlah Алла субханаху ва таала бири-бирибизге айтмайынчачы, бири-бирибизге эстетмейинче биз унутуп кала берет окшойбуз да. Ошон үчүн келиңиздер, алхамдулилlah. Мейли.
эми таптакыр эмес, кичине кой союп, кан чыгарып мейли. Бирок чеги менен да. Бирок ошондо дагы караңыз, бир да карыз албаңыз. Банк санктан карыз алып турупчу, өткөрбөңүз. Акыркы уюңузду союп үрбеңиз. Атандашып, мына анал бай 3 жылкы сойду эле, мен да көрсөтүп коеюн деп 4 жылкы сооп албай эле күнөө аласың, ачык айтып коеюн. Бир сооп жок сага. Риякөрлүктөнчү только күнөө. Мүмкүн ушул жерде кичине адамдар айтышы мүмкүн. Мына ошо 5 жылкы сойду, 4 жылкы сойду депчи. Алланын периштелери сага наалат айтат, капа болбогула. Ошон үчүн иншалла кылсак Алланын ыраазычылыгы үчүн кылайлы. Бирок Алла Таалам сизди бай кылды. Ошо байлыкты кыйынсыныш үчүн, исрапкерчилик үчүн кылган жок. Ошончо эле акчаңыз ашып атса, биз альхамдулилля багыт көрсөткөнгө биз даярбыз. Соопту, өзүңүз дагы рахаттуу, өзүңүзгө да сооп боло турган. Ошо ким кайсы маркумга арнап атасыз, ошого дагы сооп боло турганга, айтканга, акыл бөлүшкөнгө, илим бөлүшкөнгө, тажрыйба бөлүшкөнгө биз даярбыз, тууган. Андай кылбаңыз. Кудай кааласа иншалла. Мынандай бу сиз өтүп кеткенден кийин дагы соо түгөнбөй тургандар бар. Жолдору мына. Бирок мынаны токтотойлу. Ошон үчүн иншалла эстегенде анан кете бизде чөйрө дагы бар да, намызына тийген кээ бир немелер бар. Мечитке келбейт. Ар жерде отура берет дагы, сен атаң ушунчаныкын жеген, эмне сен аз болуп калыптырбы, сойбойсуңбу, тигинтпейсиңби деп намызына тийип сайгылагандар дагы бар да. Ошолор бир буту кабырга жакын деп эле калды. Ушундайлардан коркойлу. Анан көрө бул жака келбейби мечитке? Сапка келбейби? Жакшы иштерге альхамдулилля иштейли, жакшы иштерге сарптайлы. Биз исрапкерчиликтин тешигин бүтөмөйүнчө өспөйбүз эч качан. Өнүкпөйбүз эч качан. Бул мындай да, чакага сүттү куюп түбүн тешип коюп жүрөсүң да. Кетип атасың да сага. Бунун берекеси жок болот. Мүмкүн иншалла сиздечи. Мисалы ушу 100%дан мисалы мүмкүн 5%-ын акчасы бардыр. Бирок ошол акчаны дагы шайтан ыраазы болгон нерсеге иштетпеңиз. Сизди көрүп туруп канча адамдар ошо атандашып намызда, биз кыргыз эли намыздуу болобуз да. Токто ушул акыркы болсо да ушу үйүмдү сатып болсун, мен ушуну аш беришим керек да. Же карыз алып, кредит алып болсун кылышым керек да. Же андайды кур намызды токтотойлу. Андай болбойт туугандар. Бирок ошол эле кезде альхамдулилля ошол айылыңызда канча жетим бар, канча жесир бар, канча инвалид бар, канча дарыга муктаж бар, көзү чачыраган бар. Ысык тамак жей электер бар тууган. Тияка бияка жетпей аткандар. Машалла, ошону бир карап койбойсузбу? Бир оңдоп койбойсузбу? Сообу сизге калат. Ниетти биз айтып беребиз, жолду биз айтып беребиз, бир угуп коюңуз, калганыңызды өзүңүз кыласыз. Бирок азыркындай кыйратып эле 5-6 жылкыны, же 1-2 жылкыны сойгондон жок болот. Алла Таала баарыбызга туура түшүнүк берсин, тоофик берсин, альхамдулилля. Бирок ошо таптакыр эле токтотуп кой деген жери жок. Мисалы кандай? Пайгамбарыбыз айткан, үйлөндүңбү? Аулиму валау бишат. Кой кан чыгаруу бар нерсе. Адамга курсактарын тойгозуу бул улуу, альхамдулилля, фазилет. Бирок бизде мындай болуп атпайбы? Кембагалдар чакырылбайт, атка минерлер, кыйындар. Той андай болбойт. Тойда биринчи списокто ким туруш керек? Эң кембагал биринчи турат экен да. Ислам боюнча ушундай. Эң биринчи бизде кандай? Апке, кагазды апке. Так, кайсы депутат, кайсы министр, ушудан баштайбыз да. Жок, токто. Эми ушу биз тизмени башкача баштайлы. Ошондой жазыңыз, бирок тескерисинен окуңуз биринчи. Макулбу? Эң биринчи ошол жерде альхамдулилля кембагал, ушундайда иншалла көп каралбаган, салам айтылбаган, ушундайлар бар го, вот ошолордон баштайлы. Ошолорго той кылып берели. Ошолор бай күн сайын алар 2-3 жолу тамак жейт алар. Кембагалдар бар, ошолорго сиз альхамдулилля жакшылык ишти кылып бериңиз. Той өткөрүңүз. Машалла, балдардын немелери бар. Бирок чеги менен иншалла элдин дагы альхамдулилля кайрымдуулук эшигин жаппаш керек. Просто кайрымдуулук эшигин жолун көрсөтүшүбүз керек да. Биз мынча көрсөтсөк мындай кылып үйрөтүп атпайбы? Андай эмес. Алла Таала баарыбызга тоофик берсин. Москва шаарындагы Красное Белое деген вино ичимдиктер сатылган магазинде иштеген мусулман бир туугандарым айлыгы адалбы? Повар ташып, тизип иштеген жумуш мээнети адал дешип жатат. Ал адал товарбы, арамбы, магазин ээси жооп берет дешет. Жок, андай эмесе. Муну вино, красный, белый мен билбейм кандай экен. Бул арак ичимдик бар го. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аны айткан. Жасаган дагы арам. Ташыган дагы арам. Саткан дагы, сатып алган дагы, ичкен дагы, ичирген дагы, көтөргөн дагы, куюп берген бардыгын айткан. Ошон үчүн мындай кылып эле
баягы өзүн эме кыла бербесин туугандар. Анан көмөт мен тизип атам, мен ташып атам, бирок мен ичкен жокмун, саткан жокмун, алар өзү жооп берет. Жок. Сиз дагы сөз жоопко тартыласыз. Ошондой жаман эмеге себеп болду. Анан көрөк башка алхамдулилlah адал жумуштар толуп тура. Биз просто адал жумушту издейбиз келбейт. Бир билип коюңуз, мүмкүн адал жумуштан сизге мындай карасаңыз бир 30 000 рубль көрүнүп атат. Арамга келсеңиз 50 000. Таштаңыз ошо 50 000 арамды. 30 000деги береке, Аллаху акбар. Ал 50 000 эмес, 100 000 болсо да кандай береке жок. Кудайым иншалла жакшы сизге бейпил жашоо берет, берекелүү, каниеттүү жашоо берет, түтүмдүү жашоо берет. Ошонун баардыгыңызды тыя турган. Арам таштап коюңуз ал. Арам дайыма көп болот, билип коюң. Адал аз болот. Бир конкреттүү сөздө билип коюңуз, бейишке кирген өзү аз болот да, дозокко кирген көп болот. Куранда Алла Таала айтат: "Калилама юминун, калилама яшкурун" дейт. Буга эмне дейсиз? Иман келтиргендер аз, шүгүр кылгандар аз, бейишке киргендер аз, иман келтиргендер аз болгондон кийин. Мен үйдүн кичүү баласымын. Ата-энем бар, келинчегимдин атасы жок, апасы эле бар, 2 кызы эле бар. Мен ошондо өзүмдүн ата-энем менен калышым керекпи же кайненемди карашым керекпи? Алла разы болсун. Жок туугандар, сиз ата-энеңизди караңыз. Албетте кайненеге да жакшы мамиле кылыңыз. Ал дагы келинчегиңиздин апасы, бирок сиздин мойнуңузга шарият милдеттендирген го, ал ата-энеңизге. Түшүндүңүзбү? Ал ата-энеңизге ал. Ошон үчүн иншалла мынан кээ бирлери бар. Өкүл ата, өкүл эне деп өзүнүн атасын сыйлабайт, өзүнүн апасын сыйлабайт, анан өкүл апа, өкүл атаны. Ал ким ал? Мейли өкүл ата, өкүл эне мисалы сыйлап урмат, бирок ата-энеңиздин алдында мүмкүн эми ата-энеңиз кичине карып калгандыр, мүмкүн дагы мындай ооруп калгандыр, тигини машалла жардам берип атат андай мындай. Таксыр, ата-энеси, ата-эне ал бөлөк нерсе. Ата-энеге эч бир нерсе таразага тартылбайт. Түшүнүктүүбү? Башыдым. Ошон үчүн кандай болгон чакта да кээде мас болуп калат, кээде ичип алат, кээде катуу урушуп коет, кээде каргап коет, кээде кайра кайталай берет сөздү. Мунун баарын жыштырып коюңуз. Ата-эне болуусу сизге ашыгы менен жетиштүү. Түшүнүктүүбү? Куранда Алла Таала айткан, ата-энеңе уф деп айтпагыла. Эгер ата-энеңе даже капыр болсо дагы жакшы мамиле кылгыла деген. Албетте бир нерсени эскертип койгон Алла Таала, эгер ата-энеңер силерге арамга буйрук берсе, анда аткарбагыла. Түшүнүктүүбү? Анда чек бар, аткарбагыла. Албетте андан башка өкүл ата, өкүл энеңби, кайнатаң, кайненеңби, барды сыйлаганга, урматтаганга татыктуу, урматтаңыз. Бирок сиздин мойнуңузда фарыз эмес, билип коюңуз, ата-энеңизге кызмат кылуу фарыз. Урматтуу устаз, эскертүү кыла кетесизби? Азыр пранк деген бале чыкты. Бала атасын пранк кылып шылдыңдап. Не деген бул пранк? Тамаша. Прикол, тамаша. Розыгрыш. Атасын баласы ушундай кылабы? Не дейт? Бале чыкты дейт. Бала атасын пранк кылып шылдыңдап дейт. Ал эмне деген? Интернетке видео тартып, тамашалап, анан интернетке чыгарып ошо ашыкталып атасынын үстүнөнбү? Не, хоть тамаша болсо да, астагфирулла. Кара болбойт ал, Туугандар, карагыла. Адамды карикатура кылган, үстүндөн шылдыңдаган, хоть тамаша болсун алдаган, тамаша болсун шылдыңдаган, бардык арам. Шылдыңдап койгон тамаша андай болбойт ал. Кантип ону? Жок, карап коюңуз. Алла Таалага ширк келтиргенден кийин эле эң чоң күнөө адамдарды шылдыңдоо. Азыр биздер неме кылып атпайбы? Сүрөттөрүн кичине мына жакпай калган жерлерин же туура эмес жерин көрсөтүп туруп, анан ла деп эртеге көрөбүз, кабырда кандай жооп берер экенсиң, кыяматта кандай жооп берер экенсиң. Бүгүн тияк бияктардан жашынып алып, бир парданын аркасында же туфлинин астында ана боло бербейт бул. Бул жүз ачыла турган күн келет. Ошондуктан Кудайдан корксун, адамды шылдыңдабаңыз. Адамды айвандын атын койбоңуз, жаман атты койбоңуз. Сиз тааныйсызбы, тааныбайсызбы? Бир сөз сизге жагабы, жакпайбы, кылсаң кыл, кылбасаң кылбай эле кой. Бирок сен андай кылба. Эгерде чыныгы мусулман, жүрөгүңдө алхамда жалының бар, эркек болсоң кел. Жаштакай кылып тур сүйлөп мынамда. Мен катан болсо, кел бетим менен айтып кой, мен оңдойм аны. Сен тияктан ла-ла-ла-лабай. Жөн эле мисалы да, мына шылдыңдоо деген болбойт. Тим более атасын, апасын. Хоть башкача кылса дагы. Башканы да шылдыңдаган болбойт. Ата-эненин урматы бар да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам не дейт?
Man tarakal kadib, жоғысы кидб. Walau kana mazihan. Ким жалған сөйлегенді таштаса, тамашалап болсын да. Азыр тамашалап болсын да жалғанда. Пайғамбарымыз айтады, ошолорго буния лаху фи вастил жанна, бейіштің ортосынан bir қансарай беріледі аға дейді. Бұл хадистің башында пайғамбарымыз өзі кепілдікке алған. Ким жалған сөйлегенді таштаса, тамашалап болсын дағы, ошоға мен не қылам дейді? Мен бейіштің ортасына қансарай алып бергенге кепілдік берем дейді. Пайғамбарымыз жалған сөйлегенді таштағанға қызықтырып атат, тамашалап болсын дағы. Кейде біз айтып қоймыз, тамашалап қойдым деп, жалған сөйле, тамашалап қойдым. Ошо да болбойт bizde. Пайғамбарымыз тамашалашат эле, бирок чын тамашалашат эле. Жалған емес эле. Ама маскарлаған кандай? Бул экөө тең бирдей эле ал. Чындап кылып атабы, тамашалап кылып атабы, жакшы болбойт ал. Мен кайната кайненем менен жашайм. Жолдошум Москвада иштейт. Кайната кайненем менен жашайм. Жолдошум Москвада иштейт. Салган акчасын кайын журтум отчет алат. Алар бөлөк жашайт. Акыры жок. Жашайтка дейби? Бөлөк жашайтка. Акыры жок келишпейт. Келгенде түшүнүксүз кечиресиздер, а? Ажеке, мен сиздин сабактарыңызды көп калтырбай угам. Мен ата-энем менен жашайм. Папам өгөй. Папам урушуп кол көтөргөндө айтышып кетем. Өзүм 15-темин. Окубай калгам. 13 жашыман бери иштеп өзүмө өзүм кийим алам. Папама акча берем. Өздөрү карабай, ыйлаймын. Айтышып кетем. Чыдабай кандай кылсам болот? 13 жашымда намаз окуп келем. Азыр 15-темин. Машалла, машалла. Намазыңызга бекем боло бериңиз. Аллахым узун өмүр, бактылуу жашоо берсин. Айтышканын кереги жок. Албетте таквалык менен акча табыңыз. Улууларды анча-мынча урматтап, анча-мынча. Эң жакшы сөз эң жакшы сөз сабырдуулук менен чыккан сөз. Кичпейилдик менен чыккан сөз. Чын сөз. Садакай жария деп айтат. Ошондуктан иншалла кандай болсо да, өгөй ата болсо да урушканын кереги жок. Бирок ал кол көтөргөнү таптакыр туура эмес. Өзү ата кыз балага кол көтөрбөш керек. Таптакыр, хоть кандай болгондо. Тим более мисалы өгөй болсо, атасы жок болсо. Эркек адам өзү аялга кол көтөрүү болбойт. Бирөөлөр айтат, Куранда мына эгерде баш ийбесе ургула деген го. Ооба, ургула кандай? Бармак менен ургула деген мондай кылып. Мисвак менен деген. Же болбосо тафсирлерди карасаңыз, чачык бар го, чачык менен. Муштундагы перчаткаға урабы десин ал. Көгөртө деп пайгамбар өтө жаман айткан. Ким ушундай бетине урган, көгөртө урган, булар жаман. Эркек эмес деп. Куран жаттагам келет. Медресеге барып, бирок мени 9-ду бүттү деген кагаз жок. Буну алыңыз, ошо менен чогуу деле Куран жаттасаңыз болот. Азыр мектептер кандай? Эртемен түшкө чейин окуйт, түштөн кийин бошсуз, кечкурун бошсуз. Клуб-клубка барбаңыз, интернет клуб жана башкаларга, башка дейди балдар менен тияка бияка жүрөк, Куран жаттаган мечитке келип болот. Кайнатам узак абак арак ичип, алкогольный эпилепсия болуп калды. Азыркы тапта ооругандан кийин сразу токтоттук эле. Ого бешбеттер кыйналып жатат. Аз-аздан арак берип айыктырса болобу? Болбосо өлүп калышы мүмкүн деп ойлоп жатат. Өлбөйт Кудай кааласа. Иншалла. Жок, арак ал шайтандын эмеси менен кете берет ал. Кудай кааласа. Андай эмес, анан көрөк лимонду катуу сыгып туруп кичине ачуураак болот да лимончу. Кум шекериси жок берип тургула, жакшы болуп кетет. Эгерде устаз колу менен кумар кандырган адам тооба кылса, андан кийин татыктуу дин кызматкери боло алабы? Бул чоң күнөө. Тооба кылсын, истигфар кылсын. Албетте кафыр болсо дагы, эгерде тооба кылып келе турган болсо, алхамдулилля, Алла Таала алым кыла берет. Кандай гана чоң күнөө болбосун, арак болобу, зына болобу, кумар болобу, тооба кыл. Келди, кайтты, Алла Тааланын эшиги кенен. Эшиги Алла Субханаху ва Тааланын берекеси кенен Алла Тааланын. Ассаламу алейкум. Орозо болуп, билип, жеп коюп, орозону кармабай, фидия берип төлөсөм болобу? Болсо күнүнө канчадан беришим керек? Жок, кодугандар. Ден соолугу жакшы адамга фидия уруксат эмес. Мисалы, бүгүн ооруп атышы мүмкүн, бирок Кудай кааласа бир айдан кийин жакшы болот. Ушундайларга дагы фидия болбойт. Ушундай ооруга чалдыгып калды, сакайбай турган. Ошого фидия болот. Фидия дегенди бир күндүкүн бир кембагалын курсагын тойгозсоңуз болот.
Ассаламу алейкум, намазымды оқи албай жатам, не қылсам болот? 12 жаштамын. Аллаху акбар. Құда қаласа иншалла жақсы дуа қыла беріңіз, болып кетеді бардығы. Устаз, тайежем ичек онкологиясы менен ооруп жатат. Жамаат менен дуа кылып койсоңуз, Аллахым тайежеңизге шипа берсин. Толук турукту сакайып кетсин, жараткан Алла Таалам сакай берсин. Урматтуу шейх, Хидаятул Кур'ан тафсиринде айрыкча кайсыл булактардан пайдаланып жатасыз? Хидаятул Кур'ан bu тафсиринде негизи Маарифул Кур'ан деген китеп бар. Ошо китептин өзүндө деле жазгам. Азыр мына 3-чү тому чыкты го. Тафсирул Мунир Вахба Зухайлидики. Шааравийдин тафсири. Ушулардан пайдаланып, бирок негизгиси Маарифул Кур'ан Муфти Шафи, Муфти Азам Пакистан рахматуллахи алейхтин китеби. Ошодон. Ал китептердин ар жагы булагын карасаңыз, Куртубиден, Ибн Касирден, көбүнчө Рухул Мааниден ушулар алып келинет да. Тафсир илими менен илмул Кур'андын айырмасы эмнеде? Бул айырмасы чоң. Илмул Кур'ан, Кур'ан илими бул жалпы бул. Тафсир илими бир бөлүгү. Тафсир илими Кур'андын илиминен бир бөлүк. Кур'андын ичинде тажвид илимдери өзүнчө, мансух насых илимдери бар, фик илимдери бар, хадис ал келгендери толтур ал ичиндегичи. Ахкаматтары бар башка. Тафсир илими аны бир бөлүгү. Устаз мага жамаат менен бир бата берип койсоңуз, эң азында илими таквасы өзүмө окшогон дейби. Болбосо өзүмдөн да салихирак, афифа аял насип кылсын. Машалла. Алла Таала машалла иманды берсин. Не афифа аял деп коюпсуз го бияга. Аллахумма аринал хакка хаккан варзукна иттиба ва аринал батила батин варзукна иштинаба. Амин. Машалла өзүңүздө дуа берип койсуз бияга. Алла кабыл кылсын. Вакыт болду. 1 мүнөт барбы? Аллаху акбар. Аллаху. Бул анан жерде демелер көп экен да, суроолору. Испет этпейбиз го деме. Кыскараак болсо карап көрүңүзчү. Аял кишилер намазда кимге уюса болот? Кимге болбойт? Ой, аял киши намазда, мисалы эми бизде го эме кылбайт, мечитте келбейт. А Саудияда Мекке, Мединага барып калсаңыз, ошо имамга уюйсуз да. А үйдө боло турган болсо, үйдө атаңызга уюсаңыз болот, агаңызга, күйөөңүзгө, эгерде намаз окуя турган болсо. Бирок балагатка жетпегенге болбойт бизде. Анан аял киши аялга уюса да болбойт. Алар өзүнчө окуш керек. Каза болгон асыр намазды бүгүнкү шамдан кийин окуу керекпи же шамга чейинби? Караңыз, эгерде күн жарымы батып, жарымы бата элек болсо, асырды окуп алыңыз. Ошо күндүн асырынчы. Түшүндүңүзбү? Атак пайгамбарыбыз тыюу салган, чак түштө, күн чыкканда, күн батып атканда намаз окуса болбойт. Бир гана ошол күндүн асырын гана окуса болот. Эгерде каза болуп кеткен болсо, күн батып кеттиби, андан кийин шамды окуңуз дагы, андан кийин асырдын казасын окуңуз. Эгерде сиз өмүрүңүздө бир күн, то есть 5 мал намаз каза кылбасаңызчы, анда сиз каза болгондон кийин биринчи асырды окуйсуз, анан шамды окуйсуз. Буга тартип деп коет. Сахиби тартип. Умра сапарыңыз кабыл болсун. Алла разы болсун. Рахмат.